Сауд Аравия падышачылыгы быйыл өзүнүн улуттук күнүнүн 95 жылдыгын белгилөөдө. Бишкек шаарында ушул датага арналган расмий кабыл алуу аземи өтүп, анда мамлекеттик органдардын, дипломатиялык корпустун жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Сауд Аравиясынын улуттук күнү бул өлкөнүн биримдигин жана дүйнөлүк аренадагы ордун белгилеген маанилүү дата. Кыргызстандагы элчилик бул күнү маданият, достук жана өз ара түшүнүшүү көпүрөсүн дагы бир жолу бекемдөөгө салым кошууда. Биз Сауд Аравия падышалыгы менен саясий, соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык мамилелерди алдыга жылдырууга чоң маани беребиз. Мындан тышкары, биз соода-экономикалык кызматташууга өзгөчө басым жасайбыз. Бул багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү тармагына зор салымын кошкон Сауд өнүктүрүү фондунун Кыргызстандагы маанилүү ордун белгилеп кетмекчимин. Бул мамилелер эки өлкөнүн кызыкчылыктарын коргоп, регионалдык жана эл аралык деңгээлде туруктуулукту бекемдөөгө салым кошот. Сауд Аравия менен Кыргызстандын ортосундагы достук жана кызматташтык карым-катнаштары экономикалык өнүгүүгө, инвестицияларды тартууга жана маданий алмашууга шарт түзүп, эки элдин биримдигин чыңдоодо маанилүү ролду ойнойт. ونقدم التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. Сауд Араб падышалыгы мындан 95 жыл мурун падыша Абдулазиз Аль Сауд тарабынан түптөлүп, андан кийин анын жолун, анын уулдары жолун улап, бүгүнкү күндө силер көрүп тургандай акыбалга келди. Азыркы учурда ушул өз түптөлгөндөн бери Сауд Араб падышачылыгы дүйнөлүк мамлекеттердин арасында өзүнүн татыктуу ордун таба алды десем болот. Аябай кандай көп бул эмгекти талап кылды, көп жетишкендиктерге жетиштик. Кыргыз Республикасы менен Сауд Араб падышалыгынын ортосунда акыркы учурларда эки тараптуу мамилелер аябай жакшы өнүгүп атат. Бул дагы эки элдин пайдасына болуп жатат. Биз буга аябай кубанычтабыз. حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين